Экинчиси эми кылмыш ишин козгоо менин оюмча негизсиз дагы, мыйзамсыз дагы деп эсептейм. Анан бул жерде кеп кол койгон адамдабы же кеп Мадумаров деген саясий феноменде болуп атабы? Мен кечээ Нурлан Сулаймановдун фамилиясын атадым. Эми ал жигитке мен эч кандай жамандыгым жок да. Жамандыгым жок. Бирок анын атын атабай аттап өтүп кетсе дагы болбойт. Эми укса ал эми мага капа болбош керек дейм. Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы катары протоколго кол койгон. Бул ниет деп аталат. Ошонун негизинде же ошону эске алуу менен өкмөт келишимдерди тексттерин даярдап, өкмөт өкүлдөрү өкмөттүн атынан ыйгарым укугу бар адамдар кол коет. Ошондой келишимге 2009-жылдын декабрында Тажик өкмөтү менен Кыргыз өкмөтү Ош шаарында кол коюшат. Кыргызстан тараптан министр транспорт Нурлан Сулайманов кол коет. Анан парламентке киргизишет. Эми Ак Жолдун партиясы үстөмдүк кылган парламент аны колдоп бермек. Ошол биз айтып аткан жер түбөлүк тажиктерге кетмек. Бирок Кыргызстандын мешенесине, бактысына апрель революциясы болот. Анан ал келишим ратификация болбой токтоп калат. Үлгүрбөй калышат. Үлгүрбөй калат. Анан жаңы парламент келет дагы. Алар аны Исмаил Исаков комитеттин төрагасы, ал Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт. Бул келишим протокол эмес. Келишим. Келишим жооп бербейт деп парламент ратификация кылбай коет. Анан эгер ушуну биз кылмыш деп эсептей турган болсок, кылмыш иши биринчи кезекте Мадумаровго эмес, конкреттүү договорго кол койгон адамдарга, аны парламентке мыйзам түрүндө алып келген адамдарга козголуш керек. Ал жерде Мадумаровдуку рамочный, жалпы ниет, а тиги жерде конкретика.